Нарын шаарында өзгөчө кырдаал учурунда кимдер иштей турганы белгилүү болду. Президенттин 28 апрелдеги номер 80 жарлыгын жетекчиликке жана аткарууга алуу максатында Нарын шаарынын мэри Нурбек Молдокадыровдун 30 апрелиндеги номер 132 буйругунун негизинде Нарын шаарында өзгөчө кырдаал улантылды. Анын негизинде Нарын шаарында 1 майдан тарта иштей турган жана убактылуу иши токтой турчу тармактар аныкталды. Санитардык эпидемиологиялык кырдаал жакшырганга чейин төмөнкүлөрдү убактылуу токтотуу улантылсын. Маданий, спорттук, илимий, үй-бүлөлүк, эскерүү иш-чараларын өткөрүү. Көңүл ачуучу жайлардын иши, соода, оюн-зоок борборлорунда жайгашкан оюн-зоок жайларынын, оюн аянтчаларынын, коомдук тамактануу түйүндөрүнүн иши, театрлардын, кинотеатрлардын, музейлердин, көргөзмө залдарынын жана галереялардын, маданий, агартуучу жана башка жайлардын иши, коомдук тамактануу түйүндөрүнүн иши, спорттук, ден соолукту чыңдоочу борборлордун, спорттук секциялардын, коомдук мончолордун, сауналардын, бассейндердин иши, интернет-клубтардын, ошондой эле компьютердик оюн жайларынын иши. COVID-19 вирусунун кесепетинен улам келип чыккан кыйынчылыктарды жеңүү жана экономикалык зыянды азайтуу максатында өкмөт тарабынан иштелип чыккан экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруунун этаптуу жол жобосунун талаптарына ылайык санитардык эпидемиологиялык ченемдерди катуу сактоо шарты менен төмөндөгү ишмердүүлүктүн түрлөрүн жүргүзүүгө жол берилсин. 2020 жылдын 1 майынан тарта текстилдик кийим жана эмерек өнөр жайы, курулуш материалдарды өндүрүү, башка өнөр жай жана өндүрүштүн түрлөрү, курулуш объектилери, таза суу жабдуулары, ошондой эле жолдор чөйрөсүндөгү подряддык иштер, курулуш материалдарын сатуу жана жеткирүү, курулуш менен кошо аткарылуучу жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр, транспорттук каражаттарды техникалык тейлөө, оңдоо, жууп тазалоо, май алмаштыруу, дөңгөлөктөрдү желимдөө, түздөө, интернет дүкөндөр, курьердик кызмат, жашылча базарлар, наабайканалар, автовелотетиктерди сатуучу дүкөндөр, унааларды, тиричилик техникаларды, аппараттарды жана шаймандарды оңдоо, бут кийим оңдоо, өзүнчө жайгашкан чач тараштар жана салондор, өзүнчө жайгашкан идиш-аяк кездемелерди, фурнитураларды жана жеке гигиеналык каражаттарды сатуучу жайлар, уюшулган таксомотордук кызматтардын кызмат көрсөтүүлөрү. 2020 жылдын 11 майынан тарта микрофинансылык уюмдар, камсыздандыруу компаниялары, туристтик агенттиктер, сантехникалык, электромонтаждык жана жыгач устачылык иштер, идиш-аяк кездемелерди жана фурнитураларды сатуу, соода борборлору, кийим-кечи сатуу базарлар жана дүкөндөр, жуунуучу жана жеке гигиеналык каражаттарды сатуу базарлары, точкалары, чач тараштар жана салондор, коомдук транспорт. 2020 жылдын 21 майынан тарта калкты тейлөө борборлору, акча алмаштыруу пункттары жана ломбарддар, эмерек чогултуу жана оңдоо, коомдук жана жеке менчик үй-бүлөлүк мончолор, мал базарлар, мал союучу жайлар, жеке жактар, ишкерлер жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар, жайларга жана залдарга санитайзерлерди, аба тазалагычтарды орнотушсун, кызматкерлерди жана келүүчүлөрдү дезинфекциялоочу каражаттар менен камсыздашсын, кезек күтүүчүлөрдү иретке салуу менен өзүлөрүнүн жана кардарлардын ортосунда кеминде 1 метр аралыкты сактоо чараларын көрүшсүн, саламаттыкты сактоо министрлигинин сунуштарын аткарсын. Эпидемиологиялык абалга жараша экономикалык ишмердүүлүктүн уруксат берилген түрлөрүнө жана мөөнөттөрүнө өзгөртүүлөр менен айрым чектөөлөр киргизилиши мүмкүн экендиги эскертилсин. Ушул буйруктун талаптарын аткарбаган кызмат адамдарына жеке жана юридикалык жактарга мыйзам чегинде чаралар көрүлө тургандыгы эскертилсин.